Баарына чексиз. Bir чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев бүгүн 6 декабрда UFC мушкери Мыктыбек Оролбай уулу менен жолукту. УКМКнын маалымат кызматы кабарлагандай, Ташиев спортчуну кабыл алып, дүйнөдөгү күчтүү уюмдагы мыкты дебюту менен куттуктап, чың ден соолук жана карьерасына ийгиликтерди каалады. Эске салсак, 18 ноябрда Мыктыбек Оролбай уулу 77 кг салмагында сербиялык мушкерди жеңип, UFC'ге барган биринчи кыргыз мушкери болгон. Кыргыз балбаны Акжол Махмудов өзүнүн жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов менен бирге Жапония мамлекетинде мастер-класс өткөрдү. Дүйнөнүн 2 жолку чемпионунун катышуусундагы иш-чара 10 ноябрдан 12 ноябрга чейин Жапониянын Эхиме аймагында өттү. Биздин спортчубузду ушул Эхиме аймагынын көрөш ассоциациясы атайын өздөрүнүн балбандарына сабак өтүүсү үчүн чакырган. Биздин аймакта жаштар спортун өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Ал эми күрөш федерациясында чет өлкөлүк эң күчтүү балбанды инструктор катары чакыруу идеясы пайда болгон деп жазылат Жапония күрөш федерациясы тараткан маалыматта. Акжол Махмудов бул сапарынын алкагында жапондордун жаш балбандарына кайрылып, дем күч берүүчү сөздөрүн айткан. Силердин жолуңар татаал болорун өзүңөр жакшы билесиңер. Бирок эгер бекем карманып, башты жерге салбай турган болсоңор, анда сөзсүз ийгилик силер тарапта болот. Суранам, оңой жолду тандабагыла. Силердин кылган оор эмгегиңер сөзсүз акталат. Демек, алга карай жигердүү жолду улай бериш керек. Күрөштөбү, жумуштабы же окуудабы өз ишиңерди сүйүп аткаргыла. Үй бүлөңөрдү баалап, өз машыктыруучуларыңарды уккула. Мына ушуларды туура аткарсаңар бардыгы жакшы болот деп кеңеши менен бөлүшкөн. Ошондой эле Жапон күрөш федерациясынын берген маалыматында 3 күндүн ичинде Махмудов жапон балбандарын өзүнүн машыгуу режими, туура тамактануусу жана эс алуусу менен таң калтырды деп жазылган. Ал эми Акжолдун насаатчысы Мейрамбек Ахметов жапон балбандары физикалык жактан күчтүү келерин, бирок чеберчилик жетишпей жатканын айткан. Мына ушундай достор, Атлет KG каналына катталып, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Спортчуларыбызды колдоп туралы.